Ал эми жабага чейинки видеобузда биринчи балдар ата-энеге белек берип туруш керек деген видео талкуу жараткан. Андан кийин ата-энелер милдеттүү десе ал дагы талашты жаратты да, эмне үчүн бул тема ушунчалык мындай талкуу чордонунда болуп атат. Ушул темада ушун талкуу болот экенин биз билебиз да. Ушул темалар болгондо эле чындыгында адамдар эки жакка бөлүнүп кетишет да. Ата-энеси өзүнчө бир команда болуп кетет, балдар өзүнчө бир команда болуп кетет. Балдар ата-энелерге белек бериш керек, аларга айттырбай эле жакшы белектерге берип тургула. Же болбосо аларды сыйлагыла, батасын алгыла, урмат кылгыла, жакшы көргүлө, сүйгүлө деген темага келгенде ата-энелердин баары тең балдарына ошо видеону жөнөтүшөт экен да. Мынакей көрдүңөрбү? Ата-энени сыйлашыңар керек экен. Бизге момула мамиле кылышыңар, белек кылышыңар керек дейт экен да. Ошол эле учурда балдар да айтып атат да. Биз ата-эненин өзүнүн милдети кандай? Ата-энебиз да өзүнүн милдетин билсе жакшы болот эле депчи. Ошондуктан бул мындай бир жактуу эмес, бир жагы эле туура эмес деген сөз жок да бияктачы. Деги эле туура эмес деген такыр сөз жок да. Ар ким өзүнүн милдетин аткарса эле ошол туура болот да. Анан эгер өзүнүн милдетин аткара албай ал жоопкерчиликти башка бирөөгө тапшырса, сөзсүз жерде туура эмес деген сөз болот да. Мына мен туура экенмин, сен туура эмес экенсиң депчи. Ошондуктан бул талкуу аябай туура. Мен бул жанагы биздин рилстердин алдындагы баардык комментариянын баардыгын туура кабыл алам. Себеби ар ким өзүнүн призмасынан карап атат да, өзүнүн көз караштары менен карап атат да. Ошондуктан биздин комментарийдин бизге айтылган баягы сын деп деле айтпайм, мунучу баягы адамдар өзлөрүнүн ойлорун бөлүшөт да. Анан ушул экрандан пайдаланып, мен айтып берем, бүгүн биздин угуучуларыбызга өзлөрүнүн ойлорун бөлүшкөн угуучуларыбызга аябай терең ыраазычылык билдирип кетем. Себеби кайдыгер карабай, кандай болсо дагы өзүнүн ойлорун жазып атышат да. Ошондуктан сиздерге терең ыраазычылык. Мындан кийин дагы сиздерден өтө чоң талкууларды күтөбүз. Себеби ушул талкуудан биздин аябай көп материалдарыбыз жаралып атат да. Айрыкча бүгүнкү материалдарыбыздын баардыгы тең ушул биздин угуучуларыбыз, окурмандарыбыз жазган өздөрүнүн ойлоруна байланыштуу бүгүн тартып жатабыз ушул видеолорубузду. Эми мен дагы бир байкаганым, мисалы үчүн кайнене жөнүндө кайнененин милдетин жазганда келинге жакпай калат экен, келиндин милдетин жазганда кайненеге жакпай калат экен. Ошол сыяктуу эле биякта да ата-эне менен балдардын ортосундагы мамиле жакпай жатат да. Анан эми жанагы балдар, ата-эне балдар үчүн өмүр бою камкордук көргөнгө милдеттүү деген сөз, ушул сөздү адамдар мындай кичине туура эмес жагынан түшүнүп алышат да. Себеби мен азыр ушуну аябай катуу чечмелеп кетейин деп атам. Себеби именно ушунун тегерегинде болуп атат да. Дагы бир комментарийде окудум. Алена Малабашева, сиз аябай жакшы бараттыңыз эле, элге аябай жакшы таанымал болуп бараттыңыз эле. Бирок ушул айткан сөздөрүңүз менен элге туура эмес тарбия берип, балдарга туура эмес жолду көрсөтүп, анан карылардын баары карылар үйүнө батып кетеби, анда балдарды сиз бузуп атасыз деген сөзгө чейин жазгандар бар экен. Ошон үчүн мен бүгүн ушул темага аябай катуу тереңирээк токтолуп кетким келип жатат да. Ата-эне баласынын, ата-эне өмүрүнүн акырына чейин балдар үчүн камкордук көрүүгө милдеттүү деген сөздүн мааниси мындай болуп атат да. Бул акчага эле такалып калып атат да. Биз келип туруп эле акчага такап коебуз да. Бул бала мага жардам бере турбайбы? Балдар ата-энеси эле милдеттүү экен бакканга. Анан бала милдеттүү эмес турбайбы дегенчи. Жок, биз деген ата-эненин милдетин өзүнчө видеодо айтып атабыз. Балдардын милдетин да өзүнчө видеодо айтып атабыз да. Экөөнүн тең бири-биринин алдында милдеттери бар. Мындай жок эмес, бирөө милдетин алып эле, калганы жөн эле мынтип эле ошонун милдетин карап эле отура берет деген сөз эмес да. Ошондуктан мен мындай биздин угуучулардын баардыгын тең ушул теманы терең түшүнүп, туура маанисин, мындай маңызын аябай ойлонуп, сиңирип алсын деген ойдомун да. Эми ата-эне өмүрүнүн акырына чейин баласы үчүн камкордук көрүш керек деген сөз, бул ата-эне балага жол көрсөтүш керек деген. Себеби ата-эне көптү көрдү, анын опыту аябай чоң, билими чоң, ал аталык милдетти аткарып атат. Ошондуктан ал балдарын кандай жол менен барыш керек, кайсы жака барыш керек, туура жашаш керек, туура баягы жашоодогу жашоонун ачуу таттуусуна кандай мамиле кылыш керек, баягы стресс алган мезгилдерде, мисалы үчүн ачуу таттуу деген ошо да, баягы жашоодо өйдө болот, ылдый болот, ошондой маалдарда үй бүлөнү кантип багыш керек, мисалы үчүн ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, кайындарга кандай мамиле кылыш керек, балага кандай, кошунага, бир тууганга кандай мамиле кылыш керек, жашоодогу өзү вообще мындай жашоону кандай туура жашаш керек деген ушул сыяктуу баягы көрсөтмөлөрдү берет да.
анын эмнеси жаман? Бала ата-энеси өмүрүнүн акырына чейин ал 90го чыкса да анын жанагы эмеси бар да, акылмандыгы бар да. Мудрость деп коебуз, Ал адамдын акылмандыгы бар да, ал 90го чыкты, ал 80ге чыкты, 70ге чыкты, 60га чыкты. Мисалы үчүн. Ал ошол жашка чейин эмнени гана көргөн жок, Ачуу таттоону, өдөлдүдүн баарын көрүп, ал адам биз сөзсүз эле баягы миллион тапкан адамдар менен ченеп ошого кетип атабыз да. Миллион таппаса деле ал адамдын жашоодогу көргөн опыты, баягы көрөгөчтүгү, акылмандыгы ал баласынан бийик турат да. Биз канчалык ал баласы миллионер болобу, миллиардер болобу? Ошондуктан биз ошо жөнүндө сүйлөп атабыз да. Демек, атасы баласынын акырын өмүрүнүн акырына чейин жол көрсөтүп, акыл айтып, насаат айтып, колунан келсе бере берсин, материалдык жагынан да бере берсин, акчасын бере берсин, үй сатып бере берсин. Анын эмнеси жаман? Анын эч кандай жаман жагы жок. Ошол жөнүндө сөз айтып атабыз. Ошондуктан мен дагы эле кайталап айтам, ушу ата-энеси балдарына кам көргөнгө милдеттүү депчи. Эми экинчи жагын айталык, Экинчи жагын эми балдарды биз айткан жерибиз жок. Балдар ата-энеңер эле кам көрүш керек. Силер кете бергиле жыргаган боюнча. Силер карабагыла ата-энеңерди. Ата-энеңерди карылар үйүнө берип койгула. Силер кам көрбөйсүңөр деп айткан жерибиз жок. Жок, анын да өзүнүн жолу бар да. Бала дагы ата-эне үчүн кам көрө алат. Бирок биз ата-эне кичине балдарга жардам кылып, бир аз бутуна турганга чейин кичине көтөрмөлөп, өзүнүн ата-энелик милдетин аткарып койсо деген гана сөз айтып атабыз да. Демек, баланын дагы өзүнүн милдети бар. Бала дагы ата-энени сыйлаш керек, урматташ керек, ызатташ керек. Колунан келген жардамын берип туруш керек. Акча болобу, миллиондор бере берсин, алтын, машинелеп түшүрө берсин. Машиненин эң жакшысын белек кылып бере берсин. Бирок бала ыраазычылык келтирип берип турат. Ал акыл үйрөтпөйт, жол көрсөтпөйт ата-энесине. Ата, сиз туура эмес жака баратасыз. А бизде ушундай көбөйүп кетти да азыр. Баласы акчаны көбүрөөк тапса эле, ал баарына жол көрсөтүп баштайт. Апа, сиз мага ошентип алып келишет. Мисалы үчүн телефондон айтышат да, мен сизге апамды алып барайын дедим эле. Эмне болду? Апам негатив сөздөрдү сүйлөп атат. Апам таарынып эле жүрөт. Апам оорудан башы чыкпайт. Апам акча сурагандан башканы билбейт. Атам ушундай үйдө эле жатат деген сөздөрдү айтышат да мага. Мен айтам, мен эми сен апаңды алып келбей эле кой, алтыным. Сен өзүң келгин. Себеби ата-энеңе сен ата-энеңди мага алып келе албайсың. Жүрүңүз, сиз деген тренерге барышыңыз керек экен, жоксо психологко барышыңыз керек экен. Сиз туура эмес жашап атыптырсыз деп айтканга балдардын акысы жок. Ошон үчүн жанагы биз артты көздөй кетебиз деп атпаймынбы? Мен жана арык аккан арык артты көздөй кетип калат депчи. Ошондуктан биз балдар ата-энеге көрсөтмө бере албайбыз. Балдар ата-энеге акыл үйрөтө албайбыз. Кантип туура жашаш керек экен жолду көрсөтө албайбыз. Биздин акылыбыз жетпейт ага. Биздин опытыбыз, билимибиз, биздин акылмандыгыбыз жетпейт ага. Ошондуктан баланын милдети, мен азыр аябай мындай баса белип айтайынчы. Баланын милдети ата-энени урматтоо. Баланын милдети ата-энени сыйлоо. Ата-энеге ыраазычылык келтирүү, ата-эненин батасын алуу, ата-энеге тартуу берүү, ата-энеге белек берүү. Мына ушунун баардыгы тең, мына ушунун баланын милдети болуп эсептелет. Камкордук көрүү деген ал мындай, ал статус жетпейт ага. Ата-энесинен камкордук көрүү деген ал кичине башкачараак тема болуп атат да. Ошону биздин окурмандар кичине адаштырып атышат да. Ошондуктан бала дагы берсин, бала да карасын. Бала урмат сыйын көрсөтө берсин, канча алынын келишинче. Белектерин бере берсин. Ошондуктан бул деген кичине мындай, бул өзү талаш тартыш деле суроо эмес. Просто биздин окурмандарыбыз кичине экөөнү мындай жакшы адаштырып, кандай десем, экөөнүн маанисин кичине түшүнө албай жатышат да. Бирок биз эч качан айтпайбыз, биз жаштар, балдар, силер карабашыңар керек экен. Силер өзүңөрдүн оокатыңарды деле кылып кетишиңер керек экен депчи. Эгерде бирок бала да өзүнүн милдетин аткарып кете берсе, урмат сыйын көрсөтүп, тартуусун, белектерин берип, батасын алып, сыйлап, сүйүп, жакшы көрүп, урматтай берсе, мына баланын милдети ошол. Ошондуктан ал канча жаш болсо деле бала алы келишинче, дарманын келишинче, билимин жетишинче берейин деп эле ойлойт. Мен да өзүм бир видеода айтпадымбы? Кандай бала болсо эле мага келген балдардын баары ыйлашат. Мага миңдеген адамдар өтөт да, мен алдымданчы канча адамдарга баягы кеңеш керек болуп калат. Баардыгы айтат, эже мен азыр
акчам жок болуп атат, үйүм жок болуп атат, карыз болуп атам, бирок ыйлашат, мындай жөн эле айтышпайт. Ата-энесине белек бергиси келген адам балдардын баары тең ыйлап айтышат. Ата-энеме үйүн салып берейин деп ойлодум эле, бир машина белек кылып берейин деп ойлодум эле, бир бриллиант алып берейин деп ойлодум эле, бир жанагы кичинекей бала кезибизде бир ата-энебизге бир белек берели деген бир ойлорубуз болот го, бир мындай жазабыз го. Мындай ким болгон келет же болбосо жашоодо эмне калагың келет деген сочинение жазабыз го. Ошо сочинениячы жанагы ал өмүр бою эле ошол баланын жүрөгүндө. Ал 50-ге чыкса деле 60-ка, 70-ке айрыкча өтүп кеткен ата-энелер болгондо арманда калышат, арманда. Мен ушундай апам алып бере турган белегимди алып бере албай калдым, жетише албай калдым. Атам алып бере турган, ошондуктан мен ойлойм мындай бир дагы бала ата-энеге бербей коеюн, же болбосо бергим келбейт деп айтпайт. Бардык эле балдар ата-энесине белек бергиси келет. Ошондуктан мен бүгүн окурмандарга айткым келет, ошондуктан бир ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле ар ким өзүнүн мамилесин жасаса, бардыгы өзүнүн ордуна туура келип калат. Биякта таарыныч болбойт, талаш тартыштар болбойт. Жашоо жакшынакай эле жүрө берет. Анан бир жактуу болуп кетсек, анда талаш тартыш көбөйөт үйдө. Ошону айтмакмын.